132 боңужу окулган бир туугандар даватка жибердик. 132син. Ошонун эми бир 12си, 13, мейли 15и качып кетиши мүмкүн. Башкасы оңолду да. 120 оңолуп калды. Бул чоң плюс да бул. Мамлекетке, элге, мөөгө чоң жардам да бул. Аны 132-ни даватка жөнөттүк дегендин ичинде эмне кирет? Аны жуунтуп, тарантып. Көп нерсе бар да. Ошону айтып берсеңиз, эл түшүнсүн да мындай. Мейли. 3 күнгө дават мурда 300 сом болчу инем. Азыр 1000 сом болуп калды. 40 күнгө мурда 5000, 7000 болсо азыр 13000 сом болуп калды. 4 айга азыр 23000 сом болуп калды. Анан даваттын тартибинде бузбашым керек да мен. Алардын тартиби, кудамалар башкалар, ал тартипте дагы бирөөдөн акча алып жиберген болбойт. Жаман көнөт, таасири болбой калат деп алар дагы жаман көрөт да. Анан ошону мен эптеп алып барып, анан кийин 1000 сом эптеп жуун тарантып тарбиялап, анан да эптеп өзүн иштетип, же башка кылып, же карыз алып келгенден төлөп бересиң деп 3 күнгө жиберип, анан 3 күндөн оңолуп келсе, анан кийин чайкана майканага иштетип, башка кылып, анан кийин тууган уруктары болсо, аял болсо, ал менен байланышып, анан жиберебиз да.